Саламатсыздарбы? Ода Лондон BBC студиясында Акчылпон Койчиева. Эл аралча спорт жаңалыктары менен таанышыңыздар. Рохинджалар кризиси. Миңдеген мусулмандар коопсуз жай издеп жаткан чакта чатак боюнча дипломатиялык териштирүүлөр улантылууда. Балерина менен падышанын ортосундагы сүйүү баяны Орусияда каршылык менен кабыл алынууда. Өзгөрүп жаткан Африка. Бул ири континентте айрым тилдер жоголуу коркунучуна туш келди. Аларды сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Бириккен Улуттар уюму Мьянманын коопсуздук күчтөрү Рохинджа мусулмандарына каршы жасады деп айтылып жаткан кылмыштар боюнча өз баяндамасын сунуштоодо. Анда өлкөнүн де-факто лидери Ан Сан Су Чи айымга аскердик зомбулукту токтотууга дагы бир мүмкүнчүлүк бар деген эскертүү айтылган. Кризис башталгандан бери 400 000 киши качып чыкты. Ал ортодо Бангладештин бийликтери бардык качкындар Кокс Базар аймагындагы атай белгиленген жерлерден чыкпашы керек, болбосо камакка алынат деп билдирди. Бангладештин түштүк чек арасында Рохинджа мусулмандары токтобой Мьянмадан качып келүүдө. Качкындар Нах дарыясынын жээгинин Бангладеш тарабына жеткенде кубанып турат. Дарыянын аркы тарабында кыштактар күйүп жатат. Муштак жана анын үй бүлөсү Бангладешке жаңы келди. Ал үйүн 3 апта мурун өрттөп кетишкенин айтты. Алар Мьянмадан качып чыгуудан мурун 4 айылда башкалык кылып аргас Бангладешке жер которушту. Эми кантип жамбагарын билишпейт. Качкындар лагерлери жык толгон. Жаңы келген Рохинджа мусулмандарына орун жок. Хафиз Манжур дагы Бангладешке боюнда бар аял менен келип, жаңы турмушун баштоону көздөөдө. Ал сапардагы кыйынчылыктарды видеого тартып, Мьянмадан бир нече апта мурун Бангладешке жеткен. Эми Бангладеште 3 башка качкындар лагерине барып, азырынча баш калкалоочу жай таба элек. Биз башка качкындардын үйлөрүндө жашап жатабыз. Апамды Мьянмада калтырганбыз. Аны дагы алып келишим керек. Бирок биздин акчабыз аз. Бангладеш качкындардын мамлекетте отурукташып калуусун каалабайт. Бангладештин өкмөтү 400 000 киши баткыдай качкындар лагерин куруп, Рохинджа мусулмандарын айтылган жайда кармоону көздөйт. Бангладештин чыдамы чегине жеткендей. Орусияда өлкөнүн акыркы падышасынын балерина менен болгон сүйүүсү тууралуу фильм нааразылык жаратып, бир катар чабуулдардагы орун алды. Экранга эми айда чыгары болжонгон Матильда аттуу фильм Николай Романов менен балерина ортосундагы мамилеге негизделген. Бирок Николай II православ чиркөөсү тарабынан ыйык намына көтөрүлгөн. Ошондуктан бул фильм анын беделине шек келтирет дегендер бар болууда. Бул падыша менен балеринанын сүйүүсү жөнүндө тасма. Бирок Николай Романов менен Матильда жөнүндөгү тасма Россияда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар падышага акарат келтирет деп ага тыюу салууну каалайт. Натыйжада зомбулук да чыкты. Чабуулдун биринде бир киши газ канистрлери жүктөлгөн унааны бош кинотеатрга айдап сүзгөн. Дагы бир чабуулда тасманын режиссерунун студиясында жартыргыч таштап кетишкен. Москвада болсо режиссердун адвокаттары бутага алынган. Видео көзөмөлдөгү тасмада кеңсенин сыртында унаалар өрттөлүп жатканы көрүнөт. Алардын жанында Матильда үчүн күй деп жазып коюшкан. Эгер өкмөт эч кандай чара көрбөсө, жагдай өтө опурталдуу. Россиянын эң ири кинотеатрлар тобу бул тасманы коопсуздук коркунучунан улам көрсөтпөөнү чечти. Бирок Матильданын режиссеру мындай чечим искусствого залакасын тийгизет дейт. Бул жерде кеп жалгыз гана менин тасмам жөнүндө эмес. Эгер биз ушул кичинекей кармашта жеңилсек, анда мындан ары ушундай мамиле башка кино же башка оюндарга дагы боло берет. Күрөшүү керек. Орус падышасы Николай II ыйык атталгандан улам православдар да фильмге каршы чыккан. Бардык кыйынчылыктарга карабай, Матильданын бет ачары эмки айда өтөт. Бирок бул тасма жана чыгармачыл эркиндик үчүн күрөш улана берчү. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Пакистандын бийликтен кулатылган премьер-министри Наваз Шариф коомдук кызматты аркалоодон четтетилген соң, анын туулган Лахор аймагында өткөн шайлоодо аялы жеңишке жетти. Өлкөнүн жогорку соту Наваз Шариф өзүнүн кирешелерин толук көрсөткөн эмес деген тыянак чыгарган. Ал эми шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Күлсүм Наваз ишеничтүү жеңишке жеткен.
Метеорологтар билдиргендей, бүгүн кечинде Кариб аймагындагы Ливард аралдарына тие турган бороон улам күчтөнүп, тропикалык катуу бороонго айланууда. Мария деп аталган бороон бул аймакка тийген катуу бороондордун артынан жаралды. Айрым айдын башында эле бул жерлер Ирма бороонунан катуу жабыркаган. Мария болсо келерки 2 күндө Британдык Вирджиния жана Америкалык Вирджиния аралдарын жана Пуэрто-Рикону араламакчы. Ал эми Румыниянын батышында дагы катуу бороон болуп 8 киши каза болду, бери дегенде 67 адам жаракат алган. Бороон өзгөчө Тимисоара шаарына катуу тийип, катуу шамалдан дарактар кулап, үйлөрдүн чатырлары учту. Шаарда суу жана электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Африка континентинин тургундары 2000ге жуук тилде сүйлөшөт. Бирок ааламдашуунун шары менен калктар заманбап дүйнө менен жуурулушууга умтулуп, коомчулуктарды бириктирген тилдер жок болуу коркунучуна туш келди. BBC кабарчылары Африкадагы Сан деген элди көрүп келишти. Аңчылык менен алектенген бул эл Түштүк Африканын алгачкы тургундары болгон. Заман менен жарышуу. Жоголуп кетүү коркунучундагы тил. Катрина Исоо Ну тилинде эркин сүйлөй алган акыркы 3 адамдын бири. Ал 84 жашында өзүнүн бир тууган эжелери менен бирге бала кезде сүйлөгөн тилди сактап калуу аракетин көрүүдө. Бул тил жоголуу коркунучунда экенин Бириккен Улуттар уюму да тастыктады. Мен бул тил жоголуп кетишин каалабайм. Ал себептен мен саага өтүп келем. Мен өлгөндөн кийин да бул тилде элдин көбү сүйлөшүн тилейм. Убадасына бекем туруп, Катрина өз үйүн мектепке айланткан. Жергиликтүү жаш балдар жумасына бир нече саат сабак алышат. Алар 112 өзгөчө үндү жана Но тилиндеги 45 башка добушту үйрөнүшөт. Ал тапта Динанын радио берүүсү башка жергиликтүү коомчулук менен байланыштырат. Бүткүл континент боюнча Нама тилинде сүйлөгөн 72 000 калк бар. Апартеид доорунда Нама эли чачырап кеткен. Бүгүнкү күндө Нама тили расмий Африка тилдерине кирбейт. Бизге ак түстөгү адам келип, Нама тилинде сүйлөбөгүлө деп айтты. Биз каршылык көрсөтө алган жокпуз. Алсыз элек. Салттуу коом заманбап дүйнө менен тең тайлашууга бардык аракетин жумшап келет. Кайсы бир улуттун маданиятын сактап калууда эмнеге тилдин мааниси чоң. Эгерде өзүнө тилиң жок болса, анда сенин иденттүүлүгүң дагы жок болот. Ар бир адамдын жана коомчулуктун өзүнө таандык кимдиги бар. Андыктан ал келечек муундарга мурас болуп калмакчы. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Барселона эң эле көп каражат төлөп өткөрүп алган Усман Дембеле эртең Хельсинкиде тарамышына операция болгону жатат. Ал бери дегенде 4 ай оюндарга катыша албайт. Бул жолу $180 миллион өткөнү айтылып жаткан француз чабуулчусу 6-күнү Гетафе менен оюн учурунда травма алган экен. Уэйн Руни мас абалында машина айдаганы үчүн жаза алды. Мурда Манчестер Юнайтедде ойноп, Англиянын капитаны болгон. Учурда Эвертонда ойноп жаткан Руни 2 жыл унаа айдоо укугунан ажыратылып, 100 саат коомдук эмгек жасай турган болду. Ал күнөөсүн моюнга алды. Жаңылыктардын соңунда Кытайда буддисттердин храмы коомчулукка ыңгайсыздык жаратууда деп кооптонгон бийликтер аны башка жакка жылдырып коюшту. Джейд Будда храмын атайын ыкма менен жаңы жерге жылдырып коюшкан. Бул иш-чарага жалпысынан 15 күн жумшалды. Эми бул храм мурунку ордунан 30 метр түндүгүрөөк жана 1 метр бийигирээк жайгашып калды. Басаанын салмагы 2000 тоннадай. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбызда башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Биздин барактан соңку жаңылыктарды окуп, радиосу дагы көрө аласыздар. Биз берүүбүз ушу менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.